Москва шаарындагы мекендештер доктор Садыков Сейдалы Сатыбалдыевич өз кызматтарын сунуштайт. Жумуш убактысы 24/7 круглосуточно. Бизде брикеттин бардык түрү, брикетти бөлүптүлүү, рассрочка жолу да бар. Имплантация 20% арзандатуу, тиш алуу, салуу, металлокерамика, цирконий, винери жана имакс, протездөө, тиш тарлоо, тиш тазалоо, гигиена. Бизде консультация жана рентген акысыз. Бизде өзгөчө брикет системасын бөлүптүлүү, рассрочка жолдору да бар. Метро Новокузнецкая, метро Третьяковская, улица Пианицкая 28, метрого 1 мүнөт, запись болуу жана кеңири маалымат алуу үчүн WhatsApp, Telegram байланыш номерлер +7963 691 52 56. Садыр Жапаров Касым-Жомарт Токаевди туулган күнү менен куттуктады. Бүгүн 17 майда өлкө башчы Садыр Жапаров менен Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин телефондук сүйлөшүүсү болду. Бул тууралуу мамлекет башчысынын администрациясынан билдирди. Анда Жапаров Токаевди туулган күнү менен куттуктап, ага чың ден соолук, бакубачылык жана Казакстан элинин жыргалчылыгы үчүн мамлекеттик ишмердигине мындан аркы ийгиликтерди каалаган. Ошондой эле сүйлөшүүдө мамлекет башчылары эки өлкөнүн ортосундагы союздаштык мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары чыңдоого даярдыктарын ырастап, эки тарапты кызыктырган бардык маселелер боюнча өз ара кызматташуунун жогорку деңгээлин белгилешкен. Трамп ФБРдин мурдагы директорун аны өлтүрүүгө чакырган деп айыптады. АКШнын президенти Дональд Трамп кумга снаряддар менен жазылган 8647 санынын сүрөтүн социалдык тармактагы баракчасына жарыялаган. ФБРдин мурдагы директору Джеймс Комини мени өлтүрүүгө чакырып жатат деп айыптады. Бул эмнени билдирерин бала деле билет деген ал Fox News телеканалына берген маегинде. Трамп Комини бул сандар эмнени түшүндүрөрүн билип туруп жасаганын белгилеген. Америкада 86 саны жок кылуу чакырыгын билдирет. Ал эми 47 АКШнын 47-чи президенти Трамп менен байланыштуу. Коми өзү бул сүрөттүн айланасындагы жаңжалга байланыштуу жашыруун кызматка суракка чакырылганда цифралардын маанисин түшүнбөгөнүн айткан. Мен кээ бир адамдар бул сандарды зордук, зомбулук менен байланыштырганын билген эмесмин. Бул менин оюма да келген эмес деп келтирет анын сөзүн CNN. Кызуу талкуу жараткандан кийин ФБРдин мурдагы башчысы билдирүүсүн өчүрүп салган. Джеймс Коми 2013-жылдан 2017-жылга чейин ФБРдин директору болуп иштеген. Лас-Вегаста атышуу болуп 2 адам каза тапты. АКШнын Лас-Вегас шаарында спорт залда атышуу болуп 2 адам, анын ичинде кылмышка шектүү киши каза тапты. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Кечээ 16 майда орун алган окуядан дагы 4 адам жаракат алган. Алгач полиция кызматкерлери спорт залдан чуркап чыгып, имараттын алдына куралчан туруп калган кишини байкашкан. Аны кармоо үчүн ок чыгарышкан. Натыйжада ок жеген шектүү ооруканага жеткирилип, бирок каза болуп калган. Окуя болгон жерде имараттын ичинен ок атылган адамдын сөөгү да табылган. Ошондой эле 3 жабырлануучу ооруканага жеткирилсе, алардын биринин абалы оор, дагы бир жеңил жаракат алган адам ооруканага өз алдынча кайрылган. Эрдоган Макрондун манжасын бир топко чейин кое бербей койгон видео тарады. Интернетте Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдогандын Франциянын лидери Эммануэль Макрондун манжасын кармап бир топко чейин кое бербей койгон видеосу тарооду. Чет элдик басылмалар окуя 16 майдагы Европанын саясий шериктештигинин саммитинде орун алганын жазышууда. Беле кетсек, аталган саммит Тирана шаарында өттү. Саммитте дагы кызыктуу окуялар болду. Албаниянын өкмөт башчысы европалык лидерлерди тосуп алып жатып, италиялык кесиптешин тизелеп кабыл алды. Ошондой эле саммитте батыш мамлекеттердин башчыларына жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган тамашалуу видео көрсөтүлдү. Сума жүргүнчү ташыган автобуска урган Орусиянын соккусунан 9 киши мерт болду. Украинанын Сума облусунда жүргүнчү ташыган кичи автобуска жасаган Орусиянын чабуулунан 9 киши мерт болду. Дагы 7 адам жаракат алды. Алардын 3-өнүн абалы оор. Бул тууралуу 17 майда облустук администрациянын башчысы Олег Григорьев билдирди. Тилекке каршы автобуска жасалган уятсыз орусиялык чабуулдан жайкын тургундар мерт болду деген Григорьев. Чабуул болгон жерде куткаруу иштери жүрүп жатат. Орусия буга байланыштуу комментарий бере элек. Мунун алдында чабуул Орусиянын чек арасынан 10 чакырым алыстыкта турган.
Белополе шаарында болгону тууралуу маалыматтар айтылган. Орус армиясы Сумыдагы чек-арага жакын жайгашкан калктуу конуштарды 10 майда дагы ошол маалда жарыяланган 3 күндүк тыныгууга карабай бута калган жана жалпысынан 271 жолку соккурганы, натыйжада 1 киши каза болуп, дагы 3-өө жарат алганы маалымдалган. Булак Азаттык.